بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatli musulmon bo'lganlar. Biz Durusun Nahwiya kitobidan murunqi sabaqda kalimaning bo'linishlarini o'tdik. Bugungi sabaqda o'shul kalimaning madi, mudori' va amr bo'lib bo'linishini o'tamiz. Bunda chiqqanda chaqtarga bo'linishsi. والفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Negizin fi'il bu 3 bölükə bölünür. Fi'illeri bu etişe, naşul xim hareketi bilgen etiş 3 bölükə bölünür. Madin al ötkün çaq bolup bölünür. Misalı nahvu kataba, yazdı. Al birik yazdı degenden katabadır. Bu ötkün çaqdagı bir iştin bolğanını aytıp жатат. Bu madi dep ataladi. Ve mudari'in mudari' degen bu uçurçaq және же болбосо келер чакка айтыла турган сөздөрдү мудори деп айтабыз. Алар нахву яктубу. Мисалы жазып жатат, же жазат дегенде, яктубу дегенде, ва амр же болбосо бир буйрук бола турган болсо, бирөөгө бир буйрук берген учурда дагы бул келер чакта болот. Себеби сиз буйрук бергенден кийин, анан кийин ошол нерсени ишке ашат. Демек бул келер чакта болгондуктан бул амр сыйгасын бул жерге алып келди. Нахву мисалы уктуб, жаз деп бирөөгө буйрук бере турган болсок, уктуб, сен жазгының деп буйрук бергенибизде, бул жерде биз буйрук бергенден кийин бул иштин болуп жатат. Анан бул пайда болгондуктан, ушул ишке ашып жаткандыктан бул келер чакта болуп жатат. Демек, бул келер чак этиштеринен болот. Идох ачыктама. سبق لك أن جميع الكلمات تنحصر في ثلاثة أنواع. Ачыктама. Сага ачык болду. Albatta bardıq ele sözdür 3 bölükö çektilet. 3 bölükten gana turat. Arap dilinde sözdür fi'lun ve ismun ve harfun. Yoksa fi'lin ve ismin ve harfin. Arap dilinde şol fi'il ce isim ce harf olup bölünür. Ve avdahna leke enne kulle lafzin yedullu ala husuli şeyin ve zamanuhu yusamma fi'len. Bir zamanda bir nesnenin payda boluusuna dalalet kılgan sözdü, her biriyle sözdü biz al fi'il de atalat dep açıqtab öttük deydi. Avdahna laka degen ошол сага açıqtab öttük deydi. Yusamma fi'lan ошол fi'il bolup atalat ekenligini açıqtab öttük. Vel fi'lu yanqasimu ila thalathati aqsamin, madin ve mudari'in ve amrin. Ошол fi'il etiş 3 bölümgө bölünөт. Жогоруда айтты бул жерде кайра кененирээк кылачтап кетет. Бул жерде жогоруда айтып өттүк 3кө бөлүнөт деп. Бирок бул жерде кененирээк мисалдар менен кошо бул жерден кайра ачыктап кетип жатат. Fi'lu yanqasim ila thalathati aqsamin, мына ошол 3 бөлүккө бөлүнөт. Мадия ва мудария ва амр. Жогоруда айтылды. Фал мади алеми ошол мади өткөн чактын түшүндүрүп кете турган болсок, ма ядуллу ala husuli shay'in fi zamanin mada. Ал өткөн чактагы, өткөн замандагы бир нерсенин пайда болуусуна далалат кылган сөздү биз мади деп айтабыз. Өткөн чак деп айтабыз. Нахву мисалы катаба, жазды. Өткөн чакта жазды деп. Ва дахража тоголонту. Ва инталака чыгып кетти. Ва стахража чыгарып алды. Өткөн чактагы бир иштин болуусуна далалат кылып жатат. Вал мудариу экинчиси бул мудария. Учурчак же болбосо келер чакка далалат кылат. والمضارع ما يدل على حصول شيء في الحال أو الاستقبال. Келер чакта же болбосо учур чакта бир нерсенин пайда болуусуна далалат кылган сөздү биз мудори деп айтабыз. Нахву мисалы яктубу, жазып жатат же жазат. Ва юдахрижу тоголонтуп жатат же тоголонтот. Ва янталику чыгып кетет же чыгып жатат дейт. Ва ястахрижу чыгарып жатат же чыгарат деген мааниде. ولا بد أن يكون مبدوءا بألف والنون أو ياء أو تاء. Жана зарыл болот. Мына ушул мудори сыйгалары бул мына ушул 4 тамга менен башталуусу керек. ولا بد أن يكون مبدوءا. Ошол башталуусу зарыл болот. Би алифин, алиф менен, нун менен, же болбосо я жана та тамгалар менен башталуусу керек. Алиф менен дегенде мисалы актубу дегенде жазып жатам дегенде, ва нун менен башталганда нактубу дегенде, яктубу там я менен башталганда, алеми та менен башталганда тактубу деп айтабыз. Мына ушундай 4 тамга менен башталуусу зарыл болот деп ачыктап кетти. Алеми бул фи'илдердин сыйгаларын сарф илиминде окутулат. Вал амру
Эми буйрук ма ятлубу бихи хусулу шейин. Бир нерсенин пайда болуусун талап кылган нерсени биз талап кылган сөзү биз амр деп айтабыз. Наху мисалы уктуб жазгының. Сен жазгының деп жазуу ишин бул жерде талап кылып жатат. Вадахриж сен тоголонткуң. Ванталик сен чыккының, чыгып кеткениң дейт. Вастахриж сен чыгарып алгының деп мына ушундай мааниде келет. Тамрин көнүгүү. Иля кам кысм янқасиму ал-фи'лу. Fi'l канча бөлүккө бөлүнөт дейт. Бул жерде көнүгүүнү иштейбиз. Fi'l 3 bölünөт. Al-fi'lu yanqasimu ila 3 aqsamin. Fi'l 3 bölükкө bölünөт дейбиz. بماذا تميز الماضي من المضارع والأمر. Мади сыйгасы, өткөн чак сыйгасы, учур чак жана келер чак ошол амыр сыйгасынан кандай айырмаланат дейт. Мади сыйгасы бул өткөн чактагы бир иштин пайда болуусуна аралатылат деп айтабыз. Мына ошол менен ayırmadan turad. عين الماضي والمضارع والأمر من هذه الأفعال. Өткөн чакты жана учур чакты жана келер чакты төмөнкү фиилдерден айырмала дейт. Демек бул көнүгүүнү иштейбиз. Фатаха ачты дейт. Бул өткөн чак фиил. Касара сындырды. Өткөн чак фиил этиш болуп жатат. Накуму турабыз. Же туруп жатабыз дегенде мудария сыйгасы. Акала жеди десе бул фиил мади болот бул дагы. Яфхаму түшүнөт десе бул мудария сыйгасы я менен башталып жатат. Изхаб кеткиниң дегенде бул амыр сыйгасы бул талапка далат кылып жатат. Нерсени талап кылып жатат. Насмау угабыз бул фиил мудария нун тамгасы менен башталды. Ижлис отургунуң дегенде бул дагы амыр сыйгасы талап кылып жатат. Ушарику мен катышамын дегенде бул алиф менен башталып жатат. Бул дагы фиил мудария. Шариба ичти өткөн чакка далат кылып жатат. Бул дагы бул эмне мади сыйгасы. Ихфаз жаттагының дегенде бул амыр сыйгасы бул жаттоону талап кылып жатат. Яхдуру келет бул фиил мудария сыйгасы. Бул жерде я тамгасы менен башталды. Кома турду дегенде бул өткөн чакка далат кылган фиил болуп фиил мади сыйгасы. Удда 10 аф'алин min kulli naw'in. Мына ошол өтүлгөн ар бир түрүнө 10дон мисал келтиргениң 10 фиил алып кел дейт. Мындай айтканда мадиге дагы, мударияга дагы, амырга дагы 10дон фиил алып кел дейт. Кийинки күнүгө өтө беребиз. Ayyin al-af'ali bi anwa'iha wal asma'i wal huruf min hadhihi al-ibarat. Мына ушул ибаралардан төмөнкү сүйлөмдөрдөн дейт харфтарды жана исимдерди жана фиилдердин түрлөрү менен ачыктап берди. Би анваиха деген ошол өздөрүнүн түрлөрү менен кандай түрлөрү менен келген ошону ачыктап берди. Al-qamaru yastafidu an-nura min ash-shamsi. Ай жарыкты, нурду күндөн алат. Жолу күндөн пайдаланат дейт. Күндөгү бир жарык менен күн чагылышып турат деп жатат бул жерде. Al-qamaru дегенде бул исим болду. Алифлам бар экен. Ястафиду деген фиил мудария я тамгасы менен башталды. Бирок кээ бир учурларда бул я жогоруда айтылган 4 тамга менен башталыш керек фиил мудария деген биз айтылган эреженин негизинде бардык эле фиилдер андай болбойт. Кээ бир учурда фиил мади болуп туруп деле я тамгасы менен башталгандар, алиф менен башталгандар кездешет. Алардын эрежелерин келерки сабактарда, жогорку китептерде окутулат. Ястафиду ан-нуру. Ан-нуру деген бул жерде исим болду. Бул жерде алифлам келди. Минаш-шамси дегенде мин харфу жар болуп атат. Күндөн дегенде аш-шамси бул дагы исим болду. Затка далат болот. Ал-китабу хайру рафиqin. Китеп бул жакшы жолдош дейт. Бул жерде ва а'азzu sadiqin жана эң урматтуу дос. Бул сүйлөмдө al-kitabu ism болду. Khayrun ism. Rafiqin khayru mudof болот дагы. Rafiqin mudof ilayhi болот. Жана хабар болуп берет бул жерде. Khayru rafiqin дегенде бул жерде өкөтүн ism болду. Ва бул харф болот. A'azzu бул дагы ism. Sadiqin бул mudof ilayhi. A'azzu mudof болду. La yatlubu ajran. Ал китеп бир акы сурабайт. Бул жерде ятлубу деген
La bul harf boldu. Yatlubu degende ya bolgondon bul mudari sigası, ajran isim boldu. Ve la yukallifu amran. Jana al bir işke jumşabayt. Bir kıyınçılık jaratbayt deyt. Bu jerde yukallifu degen dagı fiil mudari boldu, amran bul isim boldu. Mına uşunday kılıp her bir sözü açıp жатабыз. Ahsin ila kulli insanin sadaqa fil muamelati. Ahsin, жақшылық кылгының her bir insanga bir muamelede жақшы чынчыл болгон адам менен muamelede чынчыл болгон her bir insan менен sen жақшы muamelede болгонуң дейт. Демек ahsin деген сөз бул fiil amr сыйгасы. Ila harfu jar болду. Ila kullin дегенде kulli бул isim болду. Көп учурда ta'kid үчүн келет же бардын камтыгычтыгы үчүн келет. Insanin дегенде бул мудоф илейхи болду дагы бул isim. Sadaqa fiil madi boldu, ötkün çakada kalıp jatar. Fil muamelati degende fi harfu jar, al muamelati isim boldu. Ve la tusahib şahsan la ya'rifu haqqal mucamelati. Жақшылык кылуунун акысын билбеген адам менен шерик болбогонуң дейт. Ve la tusahib degende bul dagı fiil bul nahi boldu. Ve la tusahib degen sarf ilmini okugan bolsoңуздар, la tusahib деген sen şerik bolbogунуң деп болбоштугун, şerik болбоштугун талап кылып жатат. Бул жерде жогорудагы амыр сыйгасында биз эмне муну аткаргының десе, бул жерде аткарбагын деп нахи сыйгасы бир ишти аткарбоону буйруйт. La taktub sen жазбагының, la tusahib sen şerik болбогунуң деп мына ушундай сүрөттө келет. Нахи деп мына ошол бир иштин кылбоону талап кылуу. La tanzur sen карабагының, la taqra sen окубагының деп мына ушундай сүрөттөрдө келет. Кененирээк сарф илиминде дагы кененирээк окутулат. Килерки наху китептерине, грамматика китептерине дагы кененирээк ачытылат. Шахсан деген бул исим болду. Тусахиб фиил нахи болду бул. Шахсан бул исим болду. La ya'rifu дегенде ya'rifu fiil mudari, haqqa fiil bul isim boldu. Albatta al mujamalati degan mudof ilayhi bul dagı isim boldu. Al muzakkar wal muannas. Эми мужской жана женский род. Ошол исимдин мужской жана женский род болуп бөлүнүүсүн өтөбүз. Wal ismu yanqasimu ila qismayni. Бул исим заттар эки бөлүккө бөлүнөт. Мужской жана женский. Музаккарин. Эми мужской родун айта турган болсок, эркектерге айтыла турганы, же болбосо эркек ошол мужской роддо болуп турганы, наху мисалы Алиин. Али дегенде бир эркек кишинин аты болот. Ва жамалин bir tö degende. Bul jere jamalin degende akırında ta jok bolgonuktан muşkay bot boldu. Egerde ta bola turgan bolsa tömöndөгүдөй. Анда бул женский род болот. Ва хисанин же болсо ат дегенде. Бул дагы мuşkay род. Ва муаннасин же болбосо жогоруда музаккарда өттүк. Эми муаннас женский роддогу сөздөр болуп бөлүнөт. Наху мисалы Аишата дегенде bir Аиша деген бул аялдын аты. Бул жерде акырында та дагы келип жатат. Жана аялдын аты болгондуктан бул женский род болот. Ванақатин жана тө дегенде. Мунун ошол тө дегенде бул акырында та келди. Ошол та келиштиги менен бул женский род экендигин билебиз. Вахирратин чычкан дегенде мунун дагы акырында та тамгасы келди. Идох эми ушуну эле ачтап кетебиз. Мисалдар менен жана башка жеңил сөздөр менен түшүндүрмөсү менен ачтап кетебиз. Алимта анна калимата ثلاثة أنواع. Sen bildin elbette söz bul 3 bölükө bölünөт экендигин bildin. Fiil ve isim ve harf. Жогоруда билген бизе айтып өткөнбүз темаларда ve annal fi'le ثلاثة أنواع. Fiil elbette fiil dagı bul 3 bölükө bölünөt. Madin ve mudari' ve amr. Жогоруда ayttık. Fa'lem bilginin الآن أن الاسم نوعان. Bilginin elbette hazır isim 2 bölükө bölünöt. Muzakkar wal muannas. Ошол мужской род жана женский род болду. Muzakkar. Эми ошол мужской родду айта турган болсок, wa huwa kullu ismin dalla ala zakar. Ал ар бир эле сөз качан бир мужской родго далат кылса, аны биз
muzakkar deb aytamiz. Mislu, misali Aliyin. Ali degende bir adamның аты, va Husaynin degende бұл дағы bir erkek kişinin аты, va Jamalin tö degende бұл ақырында та тамғасы келген жоқ. Muannastың женский родтың белгісі келген жоқ. Демек бұл мужской род. Ва Бағрин bir қачыр дегенде бұл мұның дағы ақырында та тамға жоқ. Та тамға болып тұрған болса, женский родтың белгісі. Ва Хисанин bir ат дегенде мұның дағы ақырында та тамғасы жоқ. Демек бұлардың барлығы мужской род. Ва Химарин, ва Хиррин. Химарин деген eşek degene, ва Хиррин бұл мышық дегенде. Ва Муаннас жана женский род болып бөлінеді. Ва хуа куллу исмин далла аля унса. Әрбір исім қачан бір женский родқа далат қылса, ва хуа куллу исмин, шул әрбір исім қачан женский родқа далат қылса, ал исімді біз Муаннас деп айтамыз. Мислу Аишата ва Фатимата. Мысалы Аиша дегенде bir женский род тугу bir аялдын аты болуп жатат. Бул ошону менен билинет. Ва Фатима дегенде, ва Азизата bir урматтуу дегенде бул жерде акырында та тамгасы келгендиги үчүн бул жерде женский род экендигин билдик. Ва Нақатин дегенде бул дагы женский род. Ва Баглатин жогоруда багыл деп келди, багыл качыр деп. Бул жерде Баглатин деп акырында та тамгасы менен келгендиктен яки багылин деп келген эле. Бул жерде болсо Баглатин болгон үчүн женский род болду дагы. Muannaslarning qatarına girdi. Va himaratin, va hirratin. Himarat деген eşek dedik, va hirra muşık dedik. Mına ушундай болуп бөлүнөт. Андан кийинки бөлүктө турган болсок теманы al-mufrad wal-musanna wal-jama'. Ошол эле исим жекелик жана экилик жана көптүк болуп бөлүнөт. Wa yanqasimu al-ismu aydan ila thalathati aqsamin. Исим дагы 3 bölükке bölünür. Birincisi mufradina, cekelik. Cekelik bir maniye dalat kılat. Nahvu fadilu ve fadilatu. Fadilu degende bir faziletli adam degende bir sıfat bolup kelip жатат бул жерде. Ve fadilatu degende женский родқа айтылганда ушундай айтылат. Ve musanna жана экилик болуп келет. Nahvu fadilani au fadilayni. Бул жерде fadilani дегенде роф абалын айтып жатат. Роф дегени качан у келе турган болсо, ероп болгондо ошол араб тили грамматикасында у болгон учурларын, же болбосо мына ушундай өзүнүн сүрөттөрү бар. Мисалы алиф болуп келген учурда, мына ушул жерде фадилани деген сөздө алиф бул роф экендигине далат кылып жатат. Ал эми бул экинчи сүрөттө фадилайни деп, экинчи бул я тамгасы насып жана жар экендигине далат кылып жатат. Ошол себептен эки мисал алып келди. Ал эми бул женский родко мисал ва фадилатани ау фадилатайни деген мисалда. Ва жам'ин. Булардын баардыгы фазилеттүүлөр, эки фазилеттүү деген эле мисал, бирок бул жерде женский родтун мужской родун алып келди жана ошондой эле роф абалдарын жана насп жар абалдарын. Насп дегени качан а болуп келе турган болсо ал насп болот, же болбосо бул жерде я тамгасы насп экендигине далат кылып жатат жана жар экендигине дагы далат кылып жатат. Мисалы жаа фадилани деп айтабыз, же болбосо раайту фадилайни ва марарту би фадилайни деп мына ушундай мисалда айтабыз. Жаа фадилани деген эки фазилеттүү келди деген. Раайту фадилайни деген мен эки фазилеттүүнү көрдүм. Ва марарту би фадилайни жана мен эки фазилеттүү адамдын жанынан өттүм дегенде би фадилайни деп ба харфы жар буну мажрур кылып ушундай мисалдар келди. Ва жам'ин. Мисалдарды мен өзүмдөн гана айтып койдум. Бул китепте жок азыр. Балким шархтарына кирген болушу мүмкүн. Шархында деле жок экен. إيضاح açıklama. Alimte annel isme yanqasimu ila muzakkerin ve muannasin. Azır men bul жерде кайрадан açıklап кетет. Sen bildin elbette isim bu muşka jana женский род болуп бөлүнөт экендигин bildin. Fa'alam aydan annahu yanqasimu ila thalathati anwa'. Bilginin elbette al dagı 3 bölükке bölünөt. Алар mufradin jekelik болуп ve huwa ma dalla ala wahidin aw wahidatin. Качан bir нерсеге далат кыла турган болсо, аны bir жекелик деп айтабыз. Мислу, мисалы фадилин. Бул жерде карасак, мислу дегенден кийин фадилин деп жар кылып айтат. Мажрур кылып айтып жатат. Бул жерде мислуга мудоф илейхи болуп атат. Мислу мудоф, фадилин мудоф илейхи болду. Ошол себептен мажрур кылып алып келди. Фадилин дегенде
Бул bir сөзгө, бирдик сөзгө далат кылып жатат. Бир фазилеттүү адамга айтып жатат. Ва фадилатин дегенде дагы ва мужтахидин ва мужтахидатин. Мужтахидин деген тырышчаак деген, мужтахидатин деген бул ошонун женский роду. Ва мусанна жана экилик. Ва хуа ма далла ала иснейни ау иснатейни. Ал эки нерсеге далат кылган сөздү биз мусанна деп ошол экилик сан деп айтабыз, экилик исим деп айтабыз. Би зиядати алиф ва нун ау я ва нун фи муфрадихи. Ошол жекелик болгон исимдин формасына я жана нун же болбосо алиф жана нундун кошулуусу менен экиликке далат кылган сөздү биз эмне мусанна деп айтат экенбиз. Наху мисалы фадилани десе, эки фазилеттүү дегенде, ау фадилайни. Бул жерде дагы рофа балы, насып жара балы деп өзүнчө ушул сүрөттөрүн алып келип жатат. Ва фадилатани деген женский родко, фадилатани рофа балын алып келди. Жаа фадилатани деп ушундай рофа балы келет. Ау фадилатайни деп бул насып жара балы. Ва муштахидани эки тырышчаак дегенде, бул дагы кайра эле ошондой мисал алып келди. Ау муштахидайни жогоруда муштахидани рофа балы, муштахидайни бул насып жара балы. Ва муштахидатани рофа балы, ау муштахидатайни насып жар абалдары. Насып жар деген фатха жана касра абалдары. Ва жам'ин. Үчүнчүсү бул жам, көптүк болуп бөлүнөт. Ва хуа ма далла ала аксар мин иснейни ау иснатейни битагири фи муфрадихи. Ал бирдик формасынан өзгөрүү менен эки жана андан көп болгон исимге далат кылган сөздү биз жама деп айтабыз, ал көптүк деп айтабыз. Наху мисалы фадилуна, фазилеттүүлөр дегенде бул рофа балы, ал фадилайни, фадилина дегенде бул насып жана жар абалдары. Ау фудала, ау фудулаят дегенде мына ушундай дагы жамдар түрүн, ушундай жамдар келет. Демек биз мына ушинтип исимдин бөлүнүштөрүн өттүк. Мына ушул менен сабакты жыйынтыктайбыз. Баарыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.